Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah Ta'alaga çeksiz maqtovlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tın salamı jana rahmeti bolsun. Har bir uruzu qarmap, ıyık Ramazan ayında Allah'tın bergen rahmat edip, ibadatlarga beken bolup, çoğun kichine günölerden alыс bolup, uşul kündördü ötö kıldattık menen Allah'tın razıçılığı üçün жақшы amallar menen ötkörüp жатқан көрүүчүлөргө жана бардык аламдагы мусулмандарга дагы Allah'tın salamı bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmatlı momun musulman tuğandar, bugün men sizler menen Yusuf Acı Saypiyev Orozonun kutlu gününde biraz mayık kılıp Orozonun, Ramazandın, jana жақшы kündördün faziletleri jönünde, artıkçılığı jönünde söz kılmakçыбыз. Andıktan biz menen birge bolуңуздар, alыстабаңыздар. Ramazan ayı 12 aydın sultanı. Mekke bütkül alamdağı meçitlerden kıblası, musulmandardın oşol tarapka жүз dönüp buruluuçu jayı. Muhammed paygambarыбыз бардык пайгамбарлардын дагы пайгамбары, абзели, эң акыркысы жана мырзасы. Жабраил периште бардык периштелердин улуусу, аманатчыл, Аллахтын элчиси, катчысы жана эң шарапаттуу периште. Жогоруда айтып өткөн бардык улуулар не үчүн ошондой даражага келген? Bunun bir gana sebebi var. Bir gana sebebi var. Жақшылап көңіл бұрабыз, шашпастан көңіл қойып уғабыз. Биринчиден, мына мен алдымда açıp тұрған ıyık Kur'an-ı Kerim kitebi. Ушул Kur'an-ı Kerim kitebi Allah Taala'nın түздөн түз sözü, buyruğu, Allah Taala'nın bizge жиберген ıyık kabarı. Muna ушул Allah Taala'nın sözü bizge чейин жетип келүүдө кайсы жерлерге тиешелүү болсо, kimler аркылуу өтсө, kimlerге келип түшкөн болсо, баарын даражасын бийик кылып кете берген. İslamda эмненин даражасы бийик, İslamda кайсы нерсе абзел, кайсы нерсе жакшы, кайсы нерсе баарынан мыкты деп айтсак, Kur'an'a байланыштуу болот баары. Kur'an'a байланыштуу. Мисалга, Жабраил алейхиссалам жана эле өттүк. Бүт периштелердин эң чоңу. Не үчүн? Себеби Kur'анды алып түшкөн. Ошон үчүн улуу. Мекке бардык дүйнөгө не үчүн кыбла болуп калды? Себеби Меккеге Kur'ан түшкөн. Жанагы эле Kur'ан Меккеге түшкөн. Пайгамбарыбыз не үчүн бардык пайгамбарлардын дагы эң мырзасы, мыктысы, алардын имамы, анын шапаатысыз үммөткө дагы башка пайгамбарларга дагы кыямат күнү эсеп китеп башталбайт. Чечүүчү кыямат күнү Аллахтан мээримин сурап, ырайымын сурап, эсеп китеп башталууга пайгамбарыбыз колун көтөрүп, Алла Тааладан сурамайынча башталбайт. Демек, не үчүн? Себеби бул пайгамбарга ошол эле Кур'ан түшкөн. Сахабалар хайрул куруни карни деди пайгамбарыбыз. Менин доорум эң жакшы, андан кийинкилердин доору, андан кийинкилердин доору жакшы деди. Демек, сахабалар ушул үммөттүн эң жакшылары. Би аййихим ихтадайтум деди пайгамбарыбыз. Кайсы бирини ээрчисеңер, туура жол табасыңар. Ас-сахаби кан-нужум, сахабаларым жылдыз сыяктуу деди. Не үчүн алар анчалык болуп кетти? Себеби алардын жашоосуна Кур'ан түштү. Алардын ичип жаткандарына ичпегиле, алардын жылаңаш жүргөнүнө кийимчен жүргүлө, алардын арам жеп аткан жерине жүргөндө арам жебегиле, алар никеси жашаганда нике менен жашагыла, алар ата-энесин сыйлаганда ата-энеңер сыйлагыла деп ошолордун жашоосун оңош үчүн негизи кыяматка чейин адамдардын жашоосун мыйзам болуп түштү Кур'ан. Бирок тагдырга жараша ошол сахабалардын жашоосунда түшкөн үчүн сахабалар эң жакшы болуп калды. Макул. Рамазан айы неге мынчалык бардык айлардын султаны болду? Себеби Рамазан айында Кур'ан түшүрүлдү. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр деп Алла Таала Kur'an-ı Kerim jönündө айтылат. Inna anzalnahu. Albatta biz Kur'an'ı düşürdük
Кадыр түндө түшүрдүк. А кадыр түн кайда? Рамазанда. Демек, кадыр түндү камтыган bir Рамазан деген ай дагы ошол Куран, ошол айдын кайсы бир ыйык түнүндө түшкөн үчүн ай дагы берекелүү болуп калыптыр. Ал эми эмне үчүн кадыр түн бар түндөрдөн жакшы? Азыр эле жогоруда айтып өткөндөй, ал түндө Куран түшкөн. Мына ошон үчүн Аллахтын сөзү, алып келген периште, келген шаар, түшүрүлгөн пайгамбар, жашоосуна түшкөн сахабалар, түшүрүлгөн ай, түшүрүлгөн түн барынан мыкты. Эме элестетиңиз, ушул Куранды жаттаган адамчы, Куран менен жашаган адамчы. Аллаху акбар. Азыр Кыргызстан боюнча Кудайга шүгүр, бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Азыр 1 сааттан кийин карекелерибиз, миңдеген карекелерибиз мечиттерде катмы Курандарды кылат. Ошону биз негизи Куран менен жашоого буйрулганбыз. Куран менен жашоого буйрулганбыз. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун дейт Алла Таала. Мен инсандар менен жиндерди ибадат кылуу үчүн гана жараттым дейт. Сыйынуу үчүн гана, кулчулук кылуу үчүн гана жаратылыптырбыз. Демек, Куран бул Аллах Тааланын китеби. Мына ушу менен жашообуз керек. Жашообуз ушуга жараша, кадам-кадамыбызда Куран. Макул эми андай кыла албай турган болсок, анда биз буйрулганбыз Куранды жаттоого, Куранды бирөөгө жеткирүүдө. Баллигу анни валау аят дейт пайгамбарыбыз. Менден бир аят болсо да жеткиргиле дейт. Атаңыздан, устазыңыздан, эжеңизден, байкеңизден, имамдан Кул хуаллаху ахад, эй баланчы деп сизге жетип келдиби? Ушул Курандын аяты экен. Кул хуаллаху ахад деген бир аят сизге жеттиби? Ошонун нары жеткир дейт. Көчөгө чыгып досуңа, таанышыңа, башкаларга ушундай аят бар экен деп жеткир дейт. Бир маселе болсо дагы. Демек, Куранды жеткирүүгө буйрулганбыз. Анан жаттоого, тажвид менен, кырааты менен жаттоого, эми аларды кыла албай турган болсок, болбоду дегенде Аллахтын астына барып, Алла Таала, мен Куранды бир жолу аракеттен толук уктум дегидей болуп Куранды угалы. Катмы Куранды өткөндө эркектер мечитте бир парадан окуйт, кээ бир жерлерде көбүрөөк окуйт. Ушундай бир мык каккандай тик туруп, ошону толук угалы. Жылда Рамазанда бир жолу Куранды жүрөгүбүзгө сиңдирели, кулагыбызга сиңдирели, мээбизге сиңдирели, жашообузга сиңдирели. Анын маанисин түшүнгөнгө аракет кылалы. Ушул Куран кимде ким жаттаса, кыямат күнү анын ата-энесине тажы кийгизилет, кадимкидей тажы. Анын нуру күндүн нурунан дагы көбүрөөк дейт. Демек, Куран бул Аллах Тааланын түздөн түз ыйык бизге жиберген мыйзамы. Куранда 3 негиз камтылган. Биринчиси бул пайгамбарлардын тарыхы. 25 улуу пайгамбарлар жана башка пайгамбарлардын тарыхы жазылган. Адам ата, Исмаил алейхиссалам, Сулайман алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, бир канча көп жерде айтылган пайгамбарыбыз өзү Иса алейхиссалам, Идрис, Юсуф, Юнус, Якуб деп. Ошолордун жашоосунда бирөөсү кедей болсо, бирөөсү түрмөгө түшүп калган, бирөөсү бай болгон, бирөөсү жетим болгон, бирөөсү падыша болгон, бирөөсү кыйынчылыкта, бирөөсү кой баккан. Демек, бизге караңыз, Алла Таала 25 ар кандай деңгээлдеги, ар кандай жашоодогу, ар кандай кесиптин ээлери болгон пайгамбарларды жашообузга бир үлгү кылып жаратты. Жиберди, Куранда айтылды. Демек, биз акыры кыяматка барганда эч кандай шылтоо кыла албайбыз. Мен намаз окуй албай калдым, орозо кармай албай калдым, же жумушум көп эле, аны муну дей турган болсок, баласы көп болуп Якуб пайгамбарды көрбөдүң беле, Куранда айтпадым беле сага. Түрмөдө жатып калып деп шылтоо кылайын десеңиз, Юсуф алейхиссалам, жетим эдем, эч ким мени караган жок, Мухаммад алейхиссалам жетим эле. Кедей элем десең, Иса алейхиссаламды далил кылып көрсөтсө, оорукчан элем дейин десең, Аюб алейхиссаламды көрсөтсө, мен президент элем, мен чет элдик делегаттар менен ар дайым элек болдум дейин десең, Сулайман алейхиссаламды көрсөтсө, Алла Таала мына далил Куранда айтылган мунун баары. Сулайман деген бир Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнүн падышасы болгон. Ошондо дагы ибадат кылган, кулчулук кылган, дават ишин кылган деп. Көрдүңүзбү? Ким кандай болбосун, баарына пайгамбарыбыздын жашоосу эле өзү баарына жетерлик, тете далилдер бар. Эч кандай биздин шылтообуз жок. Ошон үчүн Алла Таала Курандын биринчи мазмуну экен, бул
ошол пайгамбарлардын тарыхы экен. Экинчи, эмне үчүн бизге пайгамбарлардын тарыхын айтты? Өткөн усталар өткөн, мыктылар өткөн, окумуштуулар өткөн, аалымдар өткөн, жана башкалар өткөн да дүйнө жүзү боюнча. Кандай кыйын баатырлар өткөн, Манас атага окшогон, дүйнөнү титиреткен ушундай бир залым падышалар өткөн. Эмне үчүн аларды айткан жок? Пайгамбарлардыкын айтты, себеби пайгамбарларды эмгеги, динди өзүнүн үммөтүнө жеткирүү. Ал эми биз эң акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болуп, андан кийин келген үммөткө бизге эми кыяматка чейин канча кылым бар, канча жыл бар белгисиз. Пайгамбарыбыздан бери эле 14 кылым, 14 жарым кылым өтүп кетти. Эми ушунча доордо пайгамбар келбесе, бар адашып кетпейби? Пайгамбар келбесе, демек пайгамбардан кийин бир аз алсырап барып дин жоголуп кетпейби? Жок. Бул үммөткө Алла Таала моюнкерчилигине жүктөдү. Силер пайгамбарлардын жашоосунан кантип, кандай кылдаттык менен, кантип данышмандык менен, көрөгөчтүк менен динди жеткирди, ар бир пайгамбардан сабак алгыла. Юсуф алейхиссалам мынткен экен, тиги Юнус алейхиссалам мынткен экен, Нух алейхиссалам мынткен экен. Нух алейхиссалам 950 жыл дават кылды. 950 жыл динди жеткирди. Ошодон биз үлгү алышыбыз керек. Өзүбүздүн жашообузда 950 жыл Нух пайгамбар дават ишин кылды. Бул пайгамбарчылык доору ошончого созулду. Мухаммед пайгамбарыбыз 40 жашында, өмүрүнүн көп убактысы неге кетти? Пайгамбар болгонго чейин кетти. Анан 23 жыл, дагы 3төн бири, өмүрүнүн 3төн бири эле дават ишин кылды. Ал эми Нух алейхиссаламдын 950 жылы, аз жылы, 950 жыл пайгамбарчылык кылган болсо, ал эми пайгамбар болгонго чейин канча жашады? Натыйжада ал инни да'авту қауми лейла ва нахара фалам язидхум дуаи илля фирара дейт. Алла Таала, мен өзүмдүн коомумду күнү дагы, түнү дагы үгүт насаат кылдым. Сенин кабарыңды жеткирдим. Фалам язидхум дуаи, менин даватымдын аларга эч кандай пайдасы болгон жок. Илля фирара, алар кача баштады. Алар өздөрүнүн сөймөйүн кулактарына тыгып алды. Алар өздөрүнүн чепкендеринин үстүнөрүнө жабып алды. Алар көздөрүн жумуп алды дейт. Кулактарын жумуп алган учурда ишара менен дават кылган экен Нух алейхиссалам. Ушунчалык көп мээнет кылган. 950 жылда 80-дин тегерегинде, кээ бирлер айтат 83, кээ бирлер 86, 80 менен 90-дун ортосунда адам гана мусулман болду. Кайыкта топон бале келгенде жана сакталып калган калк. Андан бөлөгү келбеди. Дүйнө жүзүн кыдырып дават кылып чыкты. Эмне үчүн? Келбеди. Себеби аялы, пайгамбардын аялы ишенбейт болчу. Колдобойт болчу, ыймансыз болчу. Мына адам, киши канчалык күчтүү алым болсун, таква болсун, хафиз болсун, кары болсун, муфти болсун, даватчы болсун, таква болсун, бирок аялы каршы болуп туруп алса, аялы оппозиция болсо, аялы анын ишини менен жумушу жок болсо, колдобосо, анын кылган ишинин таасири аз болот. Мына ушул окуя мисалы үчүн Куранда бир мазмунда айтылды. Демек мындан биз таасир сабак алышыбыз керек. Мен дини балдарыма, эми башкага айта албасам дагы туугандарыма айтайын, досторума айтайын, тилим өткөн адамга айтайын да, кол астында иштегендерге айтайын, кайныма айтайын, жезде деп мен аябай сыйлайт, ошого айтайын, же болбосо дагы бир аяш инилериме айтайын, ошолорго айтаарда мен өзүм ошого амал кылып жатамбы, жана аялым мен кылып жаткан ишиме каршы эмеспи? Себеби аялы каршы болсо, аялы аны колдобосо, эркек кишинин кылган ишинин таасири өтө аз болот. Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 23 жыл гана дин мээнетин кылып, элге талим тарбия, жүрөктөрүндөгү руханиятты тазалады, жүрөктөн куфурду, ширкти, бидатты, жаман адаттарды, жаман сыпаттарды чыгарды. Кек сактоо бар эле, бири-бирин көрө албастык бар эле, ач көздүк бар эле, бири-бирин ушунчалык душман сезет эле, текебирчилик бар эле, көрө албастык, ушунун баарын жоюп 23 жыл мээнетте 124 миңдин тегерегинде сахабалар пайда болду. Алар дүйнө жүзүгө таркады. Алар динди кабыл алып койбостон ошол дин үчүн Меккени, Мединаны, өзүнүн бала чакасын бүт баарын таштап, буягы Кашкарга, буягы Туранга, буягы Иранга кеткенге чейин даяр болушту. Не үчүн? Аларга эмне зарыл эле? Ушу динди жеткирип барып ошол жакта жете тас тааныбаган, жете тилин билбеген
жака барып өлүп, ошол жакта үйлөнүп, ошол жактан кайтып болуш эмне зарыл эле. Себеби алар сахабалар ошол Куранды, баягы Аллах Таала Рамазан айында түшүрүп берген Куранды өзлөрүнүн жашоосуна киргизген эле. Бул Куранды амал кылуу үчүн, динди жашоонуна алып келүү үчүн сахабалар 3 нерсе сарптаган эле. Караңыздар. Биринчиси жан мал, экинчиси өздөрүнүн жанын кыйнаган, үчүнчүсү убакыт. Ушул 3 нерсени кайсы нерсеге сарптаса, ошол нерсе ушул үчөөдөн дагы 4-чү эң кымбат буюм болуп келип чыгат. Мисалга, Россияда барып жакшы жумушка орношту. Айына 100 000 рубльден таба баштады. Ошол акчасыны өзү ошондой бир үйгө кыпчылып, эркек аял болуп жашап, бир кухняга тыгында, бир ваннага, душка дагы түшпөй анча-мынча күндөрү бетин чала жууп, ушунчалык кыйынчылык менен паспорт бир жагынан, текшерүү бир жагынан машакатта. Ошентип кысынып отуруп, өзүнө бир жакшы түзүк жылуу кийим албастан, жылуу тамак жебестен аны которуп турду. Банкка же болбосо бир үйдү сатып алган, же бир үй салам деп топтоду. Биринчи акчасы кетти. Экинчи сарптады у акчасын ошол үйгө. Экинчиси кечиресиздер, жаны кыйналды. Колу жоор болду. Белинен сыз өттү. Бала чагасын сагынды. Кидала болду. Акчасын бербей койду. Ичип кетти. Дагы достору менен дагы жакшы күндөрдү көрдү. Кыскасы жаны кыйналды муну. Үчүнчүсү ошол 10 жыл, 7 жыл, 35 жылга чейин ошол жакта жүргөндөр бар. Убактысы кетти. Мал дүйнөсү, жаны, убактысы кетип, үй же машина же бир нерсени бул жакта ишке ашырды. Эми келди. Эми ошол үйдө жашай баштады. Машинаны минип жүрөт, өтө кымбат болду. Жанагы кеткен убактысы дагы бекер, акчасы дагы бекер, жаны кыйлаганын да унутуп калды бул кишичи. Эми ошол комфорт үйдө жашап атат. Комфорт машинаны айдап жүрөт. Же болбосо бир бизнес кылды. Ушул нерсе эми тигилерди эстен да чыгарып коет. Кымбат нерселерди сарптады негизи. Өмүрү өтүп кетти. Жарым өмүрү өтүп кетти, бирок бул машина же үй аны унуттуруп койду. Эми бул кымбат аны үчүн. Терезесин бирөө сындырып койсо, же бирөө мык менен бир жерин чийип койсо, дөңгөлөгүн тешип кетсе, же бул үйгө бирөө уруга кирсе, бул адам эми ошол жанын бергенге чейин коргоп, аны менен соттошуп, өмүр бойго ошонун кароолчусу болуп калды мындайча айтканда. Бир темирдин, тезектин, же бир имараттын, же бир нерсенин кароолчусу болуп калды. Эми өзүнүн кароол сезип ошону жашап өтүп кетет. Мен эмне айтмакчымын? Демек, жаныны, малыны, убактысын эмнеге коросо, ошол нерсе бул үчүн эң кымбат болуп келип чыгат экен. Сахабалар өзүнүн тапкан малы дүйнөсүн динге сарптай берди да. Дин тирилсин, дин, адеп, аклак, кулк, мүнөз, пайгамбарыбызды коргоду. Жана адамдардын ичинен коррупция жоголду, зынакорчулук жоголду, арак ичмей жоголду, жаман күмөн кылмай жоголду. Таптаза ыймандуу адамдар пайда болду. Убактыларын коротту. Жандары кыйналды. Аны келип алып Азирети Билалдын үстүнө чоң ташты коюп алып, камчылап, ахат, Алла бир деп турду. Канча шейит болуп кетти. Тирүүлөй аралап жүргөндөр болду. Тирүүлөй казанга, майдак болгон казанга салгандар болду. Жандарыны, малдарын, убактыларын динге берди алар. Ошо динди жашоолорунда эң кымбат нерсе кылып алды. Эми ошол диндин кемчилигин алар ыра көрбөйт. Динге бирөө кемчилик келтиргенде алар чыдай албайт. Дин үчүн жанын бергенге, малын бергенге, бардык нерсесин бергенге даяр болот. Демек, Куран некен биздин жашообузда эң негизги түпкү тамыр болуш керек. Эми суроолорго дагы анча-мынча жооп берели. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум деп салам берүү керек. Түрмөдө жатып, орозо кармаса болобу? Шарт жок болсо дейт. Эми жетекчилик менен дагы бир катар айтыш керек. Эми орозо кармайм деген адамды тийбейт болуш керек ал жерде деле. Ошол кечки тамакты бир аз эртерээк берсе, бир аз ооз ачканга чейин сактап туруш керек. Же болбосо кечки тамактан бир аз алып эрте мененки ооз жапканга аракет кылыш керек. Кечээ эле мына ГАИ кызматкерлери жакшы ролик чыгарышты. Тиги жана курма менен сууну таркатып,
элдин оозун ачканга шарт түзүп жүрүшөт. Ошондой эле бул түрмөнү караганда деле намазхана шарты бар экен дейт. Тиги анча-мынча молдолор бар, ал жерде бизге окшоп дават айтат, китептерди таркатат, өзүбүздүн Ханафи мазхаб боюнча. Ошол ал жерден аялдарга сабактар болот дейт. Ушунун баары болуп аткандан кийин, мусулмандар болгондон кийин ал жерде орозо кармаганга дагы бир аз тамактын режимдерин өзгөртүп, шарт түзүп берүүсү керек. Ассаламу алейкум. Орозодо даватка чыкса болобу? Орозого даватка чыкса гүл үстүнө гүл болот. 70 эсе көп сооп болот. Аллах разы болсун. Орозодо көп даватка чыгыңыздар. Караңыздар, орозодо бир фарз амалды аткарса 70 эсе көп сооп берилет дейт. Эми орозонун өзүнүн орозосу фарз. Экинчи намазды окуса, үчүнчүсү зекет берсе. Ошол 3 гана фарзды биз орозодо аткара алабыз. Ажылыкты орозодон кийин 70 күндөн кийин аткарабыз. Ал эми иман бар. Демек, иманды дагы ошол орозодо күчөтүүгө, иманды кайроого, мындай курчутууга, иманды бекемдөөгө ошол дават эң жакшы өбөлгө. Дават деген сөз үгүт насаат, эскертүү. Мисалга бирөөгө эскертсеңиз, эскертүү момунга пайда берет дейт. Бир кир чүпүрөктү самындап жуусаңыз, андан кир кетеби, кетпейби, айырмасы жок. Колуңуз ап-апак болуп тазарып калат. Ошондой эле бир адамга айта бериңиз, ал адам угабы, укпайбы, таасир алабы, түшүнөбү, түшүнбөйбү, өзүңүз жүрөгүңүз агарып калат. Бирок айтканда тажатып ийбестен, аны жиркентип ийбестен, аны кулагына жеп ийбестен, уккулуктуу, түшүнүктүү, кызыктуу, анча-мынча юмор аралаштырып болсо дагы, анча-мынча табышмактуу кылып, анча-мынча кызыктырып, кандайдыр бир сыр бекитип, кыскасы ушундай адам менен сүйлөшкөндө ага оор келбеш керек. Дават иши өтө кылдаттыкты талап кылат, көрөгөчтүктү талап кылат. Ассаламу алейкум рахматулла. Намазды 12 жаштан баштап окуса болобу? Эркек балдар 12 жаштан окуйт, кыздар 9 жаштан окуйт. Ошентсе да балагат жашка анык жетсе 12 жашта окуй баштайт. Ассаламу алейкум. Көпкө отура албайм. Жатып алып зикир тарса болобу? Жообун берсеңиз, сизге Аллах разы болсун. Зикирди отуруп алып тарт деген өкүм жок. Тескерисинче ошол бейиштеги бийик даражаларда, сонун бир тамактарда, сонун бир жыттарда болгон элдерди айтканда, сурашканда, алар кимдер дегенде пайгамбар жооп берген, үйлөрүндө жумшак жерлерде жатып, отуруп, туруп, Аллахты тынбай эстегендер дейт. Ошол жерде жатып деген дагы сөз келет. Демек, зикирди жатып дагы, туруп дагы, кандай убакытта болсо дагы айта берүү керек. Зикир деген бул тил менен эле таспини шырк эткизип, же болбосо жанагы электроник таспини тыкылдатып коюу эле эмес. Зикир менен жүрөктө Аллахты эстөө, туйгулар болот го. Эртең мисалы үчүн өмүрүңдө биринчи жолу Москвага кетип атасың, өмүрүңдө бир жолу Сингапурга учуп атасың, самолетко чыгып көрөлексиң, билетиңди кармап, ошол аэропорт жакты элестетип, кандай болот экен деп, мындай адам түнү менен уктай албак, мындай болуп чыгасың го. Ошол уйгу туйгу болуп Аллахты эстөө. Аллахтын жанына барганда, Аллах Таала баарынан таза, Аллах Таала менен эсеп китеп кылат, Аллах менен разы болсо, Аллах өзүнүн дидарын көрсөтсө, Аллах Таала ушундай берешен зат, Аллах Таала кечирип жиберди бендем десе, кыямат күнү мен кандай абалда болом, мен сенден наразымын десе, кандай абалда болом, бендем кирбейишке десе, кандай абалда болом. Аллах Таала баардык айыптардан таза, альхамдулилlah, Аллага шүгүрлөр болсун. Аллах Таала улуу ушунчалык бир чымындын канатышка барабар эмес мына дүйнөнүн баары. Жети асман, жети жер, бүт баарын бириктирсең, бир чымындын канатышалык дагы баркы жок Аллахтын астында. Демек, Аллаху акбар, Аллах улуу дегенибизде, Аллах менен сиздин ортоңузда эч нерсе калбасын. Эң кичине менен эң чоң Аллах Таала. Бардык мейкиндикте бар, бардык жерде бар. Аллах Таала бардык нерселерден улуу. Аллах Таала бардык айыптардан, кемчиликтерден таза деп ушундай зикир кылыш керек. Жатып алып туруп эле субханалла айтып аткан сөздү ойлоп, кулак угуп, жүрөк тастыкташ керек. Жүрөккө тамчылап түшүш керек сөздүн мааниси. Жөн эле субханалла деп айтып атат, кулакта башка нерсе, тиякта бирөөнү угуп атат. Мээде башка нерсе, ал зикир эмес. Зикирде айтып аткан сөзүңүздү кулак угуш керек, мээ аны түшүнүп, жүрөккө таасирин түшүрүш керек.
Мен 5 вакыт намаз окуйм. Бирок Фатиха жана Ихлас сүрөлөрүн гана окуйм. Боло береби? Асылдагы окулбай калыптыр. Боло берет. Бирок Ихлас сүрөсүнөн кошуп Кавсар сүрөсү, Аср сүрөлөрүн кошуп окуп жаттап алыңыз. Намаз окусаңыз, демек сиз Аттахиятты окуйсуз, аны жаттай алдыңыз. Жана башка кол байлагандагы дуаны жаттай алдыңыз. Эмне үчүн дагы 3 аяттан турган Кавсарды жаттай албайсыз. Анда жаттап алыңыз, Алла Таала жеңил кылсын. Ассаламу алейкум, менин күйөөм 3 баланын атасы, намаз окубай жатат. Даватка чыккысы келбей, дуа кылып коюңуз суранычы. Алла Таала бардыгыбызга хидаят берсин, Алла Таала иман берсин. Аялыңыз эгер даватка чык, оңол дей турган болсо, сиз бактылуу экенсиз. Ушундай адамдар бар таксыр. Ушундай бир Алланын жолуга чыгып, оңолоюн деп, жаман кылыктарды таштап, арагын таштап, урлугун таштап, достору менен кайсы жака барып, эс алганды таштап, ушундай бир жакшынакай кийинип, мырза болуп, сакал коюп, мындай жатканда дин жолунда бир сүрдүү мусулман болот, аялы ага көнбөйт. Аялы динден тартат. Жок, сен мындай кылбашың керек, мен жылаңбаш жүрүшүм керек, мен тойго барганда бийлешим керек. Кудай ошондой аялдардан сактасын. Сиздин аялыңыз жакшы экен. Ошон үчүн дуа кылабыз иншалла. Аялдарды, эркектердин баарын Алла Таала өзүнө жараша амалдарды кылганга товфик берсин. Ошондой. Эми Рамазан айында, урматтуу туугандар, Рамазан айында биз Аллах Тааланын адал кылган нерселеринен дагы өзүбүздү тыябыз да. Мисалы үчүн мына суу. Суу эле эмес, замзам суу болсо дагы. Нан адал. Тамак адал. Алла Таала адал кылып койгон никедеги аялыбыз. Курма адал. Ушул адал нерселерди дагы эртең менен Навайту ан асума саума шахр Рамазан деп ниет кылабыз го. Ниет кылдым Рамазан айындагы бир күндүк оразаны кармоого Алла Таала үчүн Аллаху акбар деп оозубузду жапканыбызда ошо ниетибиз менен биз ыйманыбыз ушуга түрткү берип атат. Демек Рамазан айы саарлыктын убактысы. Мына күн чыккандан таң аткандан кийин мындан ары жегенге болбойт. Аллах Тааланын астында күнөөкөр болобуз. Ошон үчүн мен өзүм бекитем. Алла Таала, мен тиги зина кылуу, арак ичүү, адам өлтүрүү, жалган айтуу, камкорлук кылуу, сүткорлук кылуу чоң күнөөлөр бар го. Аларды таптакыр кылбайм. Алар өмүр бою кылбайм. Сен оразодан мурда дагы өмүр бою тыйгансың алар нерсени. Аны арам нерсени, тыйган нерсени мен тыйылганмын. Эң мына уруксат берип койгон адал нерселериңди дагы ошол оразодо жебей тур, ичпей тур, жыныстык катнашка барбай тур деп тыйып атасың, андан да тыйыл адам. Болбосо сууду жыргап ичсе болот, тамак жесе болот. Мындан дагы тыйыл алам деп, демек өз эркибиз менен Аллахтыр. Ошон үчүн айтылат: "Ас-сауму ли ва ана азбихи". Алла Таала айтат: "Рамазан дагы ораза кармоо мен үчүн, жана анын соонун мен гана берем" дейт. Не үчүн? Себеби бул Аллах Таала көрүп турат, билип турат деген адамга гана, иманы ошого жеткен адам гана кармай алат экен да. Болбосо тараталып атып кылт деп сууду ичип койсо ким билет? Этияка барып бир нерсе жеп алса ким билет? Эч ким көрбөйт да. Намаз окуганда рия кылып бирөөгө көргөзүү үчүн аябай кайдасына келтирип окушу мүмкүн экен. Закат бергенде адамдар көрсөтүп бериши мүмкүн экен. Ажыга баргандан келгенгече селфи кылып, мен ажыга кеттим деп барып келиши мүмкүн экен. Бирөөгө көргөзүү үчүнчү. Оразону эч кимге көргөзө албайт экенсиң да. Автобусга чыгып мен оразамын деп айткенсиң, окшошпой кылат экен. Ошон үчүн бул оразону Алла үчүн гана кармалат экен, Алла гана көзөмөлдөй алат экен. Алла Таала үчүн экен. Ошон үчүн оразодо не кылат экенбиз? Өзүбүзгө адал болгон нерседен тыйыла алуу, кечке чейин жебей туруу, мына ушул иман. Өзүбүзгө адал болгон нерседен тыйыла алуу, кечке чейин. Ажыда да ошондой болобуз. Ажыга бияктан жөнөйбүз, барып бир мекат деген жерге жеткенде, андан ары өтөрдө бир гусулканага кирип гусул алабыз, анан чыгып аялдар өздөрүнүн кийимин кийет, эркектер эки чүпүрөк кийет. Астына үстүнө бирден ак материалды оройт. Анан эки рекат намаз окуп, анан талбия айтат. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Анан кийин ниет кылып айтат: Алла Таала, мен ажыга же умрага ниет кылдым, кабыл кыл, жеңил кыл деп өзүнүн арабча дуасы бар. Ошону дуа кылгандан кийин ал ихрамга кирди деген сөз.
Жана эртең менен орозодо эртең менен ооз жапканга окшош эле ажыга кирерде дагы ошондой ооз жабуу сыяктуу эхрамга кирүү деген амал бар да. Анда дагы мылтык баягы мергенчилик кылганга, атыр колдонгонго, чачын алганга, тырмак алганга, тигилген кийим кийүүгө тыюу салынат. Болбосо адал эле нерсе, чач алуу кандай нерсе, тырмак алуу кандай нерсе, атыр себүүнү мындай жашоодо мечитте бар эркектер үчүн сүннөт. Ал эми ажыга барганда бул тыюу салынат. Эмне үчүн? Себеби ал жерде дагы Аллах Таала айтып атат, ушул ажылыктуу учурда мен тыйган нерселерден эрте күндө тыйылгыла, сөзсүз тыйылгыла, 100% тыйылгыла. Ал жерге барып алып кумар ойнобогула, ал жерге барып алып зина кылбагыла, арак ичпегиле, жалган сүйлөбөгүлө, урлук кылбагыла, адам өлтүрбөгүлө. Ал ажыга чейин дагы арам. Ажыга баргандан кийин керек болсо, адал нерселерди тыйып коюп, ошондон дагы тыйылгылачы, кана иманыңарды көрсөткүлөчү мага дейт. Адал нерселерден тыйылып, ажыны аткарып келет. Мына ушул ажылык болот. Кудум эле ушундай көрүнүш намазда дагы бар. Эркектер мынтип кулак кагабыз, аялдар мынтип кулак кагат го. Мындай кылат. Мына ушул Аллаху акбар дегенди такбири тахрима дейт. Жана ооз жапканга окшош, ихрам байлаганга окшош, бул дагы ошол эле мааниде. Мен эми намазга кирдим. Аллаху акбар. Намазга кирип, ошол биринчи Аллаху акбар деген сөз бир канча нерсени өзүң арам кылды, өзүңө тыюу салуу. Кандай? Намаздан сырткары жегенге, ичкенге, сүйлөгөнгө, отурганга, жатканга, күлгөнгө баары уруксат да. Тияка басып кетесиң, жүзүңдү кыбладан буяка бурасың. Ал эми намаздын ичинде болсо, эми эмнени оку десе тилиңди ошого байлашың керек болот. Беймани сөз сүйлөбө. Субханак Аллахумма ва бихамдика тайт, Фатиханы айт, жанагы киши айткандай ихласты оку, аттахиятты оку, Субхан раббиял азим, Субхан раббиял аланы оку, ассаламу алейкумду оку. Тилиң ошону гана сүйлөсүн. Демек, намаздын ичинде башка сөз сүйлөгөн арам. Жүзүңдү буякта чыгыштыдан карай берет элең. Намаздан сырткары. Намаздын ичинде жүзүң ушуяка гана болсун. Мээң менен дүйнөнүн ишин ойлойт элең. Намазда сеждеге барганда муну ойло, тикке турганда муну ойло. Оң жагымда бейиш, сол жагымда дозок, астымда дозок, алдымда Каба турат, артымда периште, жанагы алгыш периште турат, акыркы намазым ушул, үстүмдө Алла көрүп турат. Ушундай өзүңдү камап, намаздын ичинде дагы намаздан сырткары амалдарды өзүңө тыюу салып оку. Басып кетпе, басканга болбойт. Бул жерде бутуң үзүлбөй, бир жерде туруш керек. Көзүң менен арка жакты караба, бир эле жерди кара. Мына ушул имандын белгиси, жана адал нерселерди дагы намазда өзүбүз мажбур Аллахтын буйругу катары тыюу салабыз. Болду, мен аларды кылбайм. Эмнеге буйрусам намаздын ичинде ошону аткарам деп. Мына ушул адамды тарбиялоосу. Ибадаттар тарбиялайт, намаз тарбиялайт, ажылык тарбиялайт, Рамазан тарбиялайт. Эмнени тарбиялайт? Бул амалдардын ичинде адал нерседен тыйыла алган адам сырткы жашоодо арам нерседен эрте күндө тыйылат деген маани. Мына ушул маани маңыз. Ассаламу алейкум устаз, балам 1-класста окуйт. Куран үйрөнгөнү кайсы жерге барса болот? Эми сиздин адресиңиз так жазылган эмес, нарын, Ош, Бишкек кайсы жерден жазып атасыз? Мага маалым эмес. Кайсы жер болсо дагы өзүбүздүн муфтиятка караштуу, казыятка караштуу мечиттер бар, мечиттерде имамдар бар. Имамдар болбосо анын зам имамдар болот, карекелер болот, мечитте бир таксырлар китеп окутат, ошол жака алып барыңыз. Бирок 1-класста окуган баланы мектепти окутпастан түз эле медресеге берип салам десеңиз, андай мыйзам жок. Медресени 9-классты бүткөн аттестат менен алат Кыргызстан боюнча, мыйзам боюнча ошондой. Албетте, каникулдарда 1 айлык, 2 айлык лагерлер уюштурулат, ошол жака бериңиз акылуу. Айына 6000 сомдугу бар, 5000 сомдугу бар, жайлоолордо болот, медреселерде болот. Ошондой жерге берсеңиз, 1-класста окуса, 1-класста окуп бүтсүн, 2-класска чейин каникулда лагерге бериңиз. Ассаламу алейкум устаз, таравих намазына чачтарын өстүрүп, эки жака бөлүп барса болобу? Эми чач боюнча бул аял киши жазып атабы, эркек киши жазып атабы мага белгисиз. Бирок аялдар дагы ошол жоолук ичинде чачы көрүнбөй туруш керек. Чачы өрүлгөн болобу, чачык болобу, кыскасы чач көрүнбөш керек. Ал эми эркектер болсо чач негизи чачты узун кылып алдыруу сүннөт. Ал эми кырдырып алдыруу дагы сүннөт. Ошон үчүн чачты өстүрсө, эгер бар жогун бирдей өстүрүп артка карай алып кетиш керек. Бирок ал машаккат жаратат.
Ал эми алдырса мына менин чачым. Бар жогу тегиз. Ушундай алдырып жүрүш керек мусулман киши. Шакирттерге да айтам. Баягы 1-сентябрда окуучуларды кабыл алабыз да. Анан жаңы балдар буякта, эски балдар буякта, алардын чачы баары меники окшош. Анан жаңы балдарга калпагымды чечип көрсөтөм. Бүгүнөн кийин чачыңар ушундай болуш керек деп. Ар кандай чачтуу балдар келет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва алейкум ассалам. Мен данное время туберкулез болуп ооруйм. Дары ичем, күчтүү дары, орозо кармасам болобу? Эми ооруу боюнча мындай туугандар. Ооруу ошо ички органдары, өпкөсү, жүрөгү, боору, ошол бөйрөктөрү ооруган, ички органдары ооругандарга доктурлар корутунду чыгарат. Сен күнүгө 3 маал сөзсүз дарын ичип тур, болбосо алсырап кетесиң, өлөсүң деп ошондой корутунду чыгарган болсо, алар чындап эле ал дарын ичип турбаса, жашай албаса, алар кармабайт. Аларга уруксат, кийин кармап берет, сакайганда кармап берет. Ал эми бели, буту, мындай сырткы органдары, колу чыгып калган адам жөн эле жатат гипсте. Андайлар орозо кармай бериш керек. Ассаламу алейкум рахматуллах. Тиш ооруп калды, бирок чыдап орозо ачкан жокмун. Дарыны тишке койсо болобу? Эми дарыны тишке койсо, анан шилекей аркылуу жутулуп кетсе, эми тиштеги турган нерсе эрит, аналгин болобу, башка нерсе, анара жутулуп кетсе ачылып кетет. Ошон үчүн тишти кечинде колдон келсе дарылатып алыш керек. Жанагындай пломба койдуруп, кыскасы кетанал ичип дегендей. Кыскасы тишке мындай койгон нерсенин даамы андан ары кетсе, тамакта билинсе, мисалга, ачылып калат. Ассаламу алейкум рахматуллах. Тиш ооруп калды. Буга суроого жооп бердик. Эми урматтуу туугандар, Рамазан айынын башындагы 10 күн рахмат күндөрү дейт. Мына бүгүн 9-күндү кармадык, эртең 10-күн. Аллахтын рахматы дегенде, рахмат дегенде биз кыргыздар мындай бирөө бир жакшылык кылса рахмат деп айтабыз го. Ыраазычылык деген сөздү катары колдонобуз да. Негизи Аллахтын рахматы, Аллахтын бизге берген бир тынччылыгы, Алла Тааланын бир бейпилдүүлүгү, ырысыбызга болгон береке, жүрөгүбүзгө болгон тынчтык, өмүрүбүзгө болгон береке, ошо Аллах Таала тараптан бизге жакшылыктын баары ошол рахмат деп аталат. Ушул Рамазан айында көрдүңүздөр, адамдар бир аз жумшай түшөт, бири-бирине катуу бакырбайт, кыйкырбайт. Башка диндегилер деле баягы Рамазан айыңар менен де бизге башкача мамиле кылып калат. Мусулмандар айрыкча. Эми ортодогу 10 күн, биринчи күнүнөн башталат, 10 күн экен, магфират. Алла Тааланын кечирими. Алла Таала көбүрөөк ушул күндөрдө кечирет. Демек, менде бир аз эмгек сиңирип коет да. 10 күн не кылат? Мээримдүүлүк менен, аябай ынтызарлык менен күткөн орозону кармайт. Андан ары 11-күндөн баштап 23-күнгөчө Алла Тааланын күнөөлөрүн кечире баштайт. Эгер жана биз жума баянда бир хадис жолуктурдум. Рамазан бул калкан дейт пайгамбарыбыз. Качанга чейин аны сындырмайынча. Сындырып алса калкан болбой калат да, калкан дагы. 2-ге бөлүнүп калды, 4-кө бөлүнүп калды. Эми ал сиз октон, кылычтан, жаадан, найзадан сактана албайсыз. Сынык калкан менен. Ошондой эле орозо кармадыңыз, калкан болуп калды, төгөрөгүңүз. Озок отунан калкан. Эми аны сындырып алсаңыз, орозону ачып ийсеңиз, утпай койсоңуз, ал орозо сынды, демек калканыңыз сынды. Азаптан сактоого калкан сынды деген сөз. Ошон үчүн орозодо эмне кылат экенбиз? Орозонун ортончу 10 күндүгүндө аябай тобо кылабыз. Ла илаха иллаллах, настагфируллах, насалукал жанната ва наузу бика минан нар деген дуаны көп окуйбуз. Бул сиздерге тааныш, эркектер. Сиздер таравиге барасыздар да. Таравиде ар бир 4 рекеттен кийин эмне болот? Таспих айтылат. Ошол таспих айтылганда акырында хор менен айтчу жери бар. Негизи ошол ла илаха иллаллах, настагфируллах, насалукал жанната ва наузу бика минан нар. Ошол хор менен мечитте айтып койбостон 24 саат орозодо эң көп айтылган зикир ошол болуш керек. Орозодо таң эрте дагы, тахажжуд маалында дагы, түштө дагы, насырда, озачардын алдында кол көтөрүп дуа кылганда бардык учурда. Себеби пайгамбарыбыз айткан. Эки нерсе силер менен Аллахты жакындатат. Ла илаха иллаллах деп айткыла, настагфируллах деп айткыла. Алла Таала сенден башка Кудай жок деп айтуу, астагфируллах мени кечир деп айтуу. Демек келме менен истигфар экен биринчиси. Дагы эки нерсе, ансыз
аны кылмайынча силердин айлаңар жок деди. Аннекен биз сенден жаннатты сурайбыз, ey Алла. Жана дозоктон сактоо сурайбыз, пана тилейбиз. Алла дозокту бизден алыс кыл, бизди дозоктон алыс кыл деген сөз. Демек, ла иляха иллалла деп айтсаң, жаннат берилет. Астагфирулла деп айтсаң, Алла кечирсе дозоктон куткарыласың деген сөз. Ошон үчүн мына жана зикир кылсам болобу, жатып алып деген киши бар го. Аялбы, эжеби, карындаш, байке, эни ким болсоңуз дагы ушуну мен сизге сунуштайм. Рамазан үчүн миллион жолу болсо, миллион жолу ошону жеткирип бериңиз. Ла иляха иллалла, астагфирулла, насалукал жанна ва наузу бика минан нар. Эгер ага жатта албай калсаңыз, эфир өтүп кетсе, билбей калдым не десеңиз, кыргызча айтыңыз. Кудайдан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Айта аласыз да, келменин мааниси. Экинчиси, Алла мени кечир. Үчүнчүсү, бейишиңди бер. Төртүнчүсү, дозоктон сакта. Кайра кайталайм. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. О Кудай мени кечир. Бейишиңди бер, дозоктон сакта. Мына ушул 4 дуаны айтып жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Менин 2 балам бар. Уда намаз окуп жатканда ыйлап же алдыма келип алышат. Намазым бузулбайбы, оюмдагы бөлүнө берет. Эми намазды окуганда жаш балдар минип алса, алдына туруп алат, тияктан ыйлайт. Бир аз ыңгайсыздык болот, бирок ошол дагы сизге чоң бакыт. Намазыңыз бузулбайт. Бир гана учурда ошо бала үстүңүзгө келип, зара кылып ийсе, ошолду кийимиңиз булганып калса гана бузулат. Калган учурда ал маңдайыңызга отуруп алабы, жатып алабы, ыйлайбы, этегиңизден тартабы, кыскасы эч нерсе болбойт. Пайгамбарыбыз дагы намаз окуганда Асан Үсөн деген неберелери бирөөсү келип тизесине турса, бирөөсү артына минет эле, бирөөсү оң жагына турса, бирөөсү сол жагына чыгат эле. Сиз бактылуу экенсиз, балдарыңыз бар экен. Алла Таала ошол балдарыңызды дагы ошол жай намаздын үстүндө ибадат кылуучулардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва алейкум ассалам. Таравих намазында турганда бутум ооруйт. Отуруп окусам жакшы, жабышып ооруйт. Үйдө окусам болобу? Эми таравих намаз деле эмес, бардык эле намаздарда бутуңуз ооруса, столго отуруп окусаңыз болот. Монтип отурсаңыз, ооруса, жерге отурсаңыз болот. Бутуңузду алса сунуп коюп, мынтип карап сунуп коюп окусаңыз болот. Жатып алып окусаңыз болот, ишара менен окусаңыз болот. Көз менен ишара кылганга чейин уруксат бар. Андан ары эми анда намаз кийинкиге жылдырылат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва алейкум ассалам. Устаз, аялым төрөтү жакын, орозо кармаса балага зыян келбейби? Эми аялыңыздын дагы кайсы поликлиникада катталган болсо, ошол жерде доктору бар, доктордон сурасын. Мындан орозо кармайм деп балага зыян келбесин, балага жан тартам деп орозо калып кетпесин, жанагындай абалга караңыздар. Негизи уруксат боюнда барга, сүт эмизгенге, сапарга чыкканга, иш көргөндөр менен ооруп жаткандарга, тынымсыз дары ичип тургандарга, аябай картайып калган 95 жаштагы кемпир жашап эле жүрөт, бирок эмне кылып аткандарын билбейт. Мисалы үчүн намаз окуганды окуп жүрүп эле орозо кармай албай калды. Андайларды эми кийинкиге жылдырат. Эгер ошол бойдон өтүп кетсе, ага фидия деп төлөмдөр бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бул суроого жооп берилиптир. Эми орозонун акыркы 10 күндүгү не Алла Таала ушул мусулман адамдардын ичинен кээ бирөөсү өзүнүн көп күнөөсүнүн себебинен дозокко түшүрүлүп, бир канча азап чеккенден кийин кайра чыксын. Түбөлүк эмес, мусулман киши түбөлүк дозокто калбайт. Иманы бар адам заррачалык, кыпынчалык иманы мусулман кайра чыгат деген ишеним бар. Демек ал түшкөндөн кийин 1 кылым болобу, 100 000 кылым болобу азап чегет күнөөсүнө жараша. Эгер кечирим сураган эмес болсо. Ошон үчүн Рамазанда көбүрөөк шанс бар кечирим суроого. Ошондойлорго Алла Таала орозонун акыркы 10 күнүндө эмне кылат? Кечирилсин дейт, куткарылсын дейт. Түшпөй эле койсун ушул бенделерим дейт. Ошон үчүн бул Рамазан жөн эле келди кетти эмес. Рамазанды бир аксакал баласына Рамазан жөнүндө айтып берип отурса, баласы сурайт дейт. Ата, ушу Рамазан деле сүйлөй бересиз, аябай жакшы көрөсүз. Рамазанды сагындыңызбы десе, атасы айтат дейт, ооба сагындым дейт. Анан баласы айтат, Рамазанда бизди сагынабы дейт экен да. Атасы дагы хикматтуу, аябай данышман киши экен, айтыптыр.
Ооба балам, Рамазан бизди сагынган үчүн жылда 10 күн бери утурлай жылып келет деп. Чындап эле ошондой жылда 10 күн бери бизге утурлап жылып келет. 6 жыл 7 жыл мурда биз аябай ысыкта саратанда кармап аттык эле. Мына азыр март айына келди. Дагы 36 жылдан кийин Алла Таала өмүр берсе, кайра ушул март айларынын ушул күндөрү орозо болуп калабыз. 36 жылда бир айланат. Эмне үчүн 36 жылда айланат? Себеби бир жылда 360 күн бар. Аны 10 күндөн бери жылдырып отурганда 36-га бөлүнөт да. 360-ты 10го бөлсөң 36-дан тиет. Демек 36 жылда кайра ушул күндөрү орозо кармайбыз. Алла Таала ушул ыйык Рамазан айында салкында орозо кармап аткандардан ыраазы болсун. 12 саат, 15 саат, 14 саат ачка болуп коюу бул өтө жеңил нерсе. Алла үчүн кармаса. Алла Таала кааласа, андан көп ачка коюп коет. Алла Таала буйруган экен бизге жеңил күндөрү орозо келип атат. Мына Түркиядагы апатта, зылзылада 13 күндөн кийин тирүү жандар чыкты. Алла Таала каалабаса, жанын албаса, аба эле бир жерден жылчыктан аба жетип турса адам тирүү жашай берет экен. 13 күн. Биз азыр 13 саат орозо кармап атабыз. Алла Таала ошонун кадырын берсин бизге. Рызкын Алла Таала жеткирет. Бир аз тыйылып койгула бенделерим деди. Бир аз тыйылып коелу. Нафсибизди тарбиялайлы. Аябай сабырдуулукту үйрөнө турган ай бул. Ассаламу алейкум рахматуллах. Кадыр түнүн кайсы күнү тособуз? 26-сынан 27-сине өткөн түнү тосо бересиз. 23 мартта биз орозону кармай баштадык. Эми өзүңүз эсептеңиз. Эмне үчүн бир суроо берет да бирөө. Эмне үчүн баягы Рамазандан бир күн алдын тарави башталат дагы эң акыркы күнү окулбай калат депчи. Мындай орозодо мынау түн алдыда жүрөт. Рамазандан бир күн алдыңғы түн бар го, жана ай көрүнгөн түн. Ошо Рамазандын түнү да. Демек 22-си кечинде күн баткандан кийин не болду? Ай көрүндү. Ошол Рамазан ай башталды. Анан куптан намазы болду 22-сите. Куптан намазда биз Рамазандын биринчи түнү болгон үчүн не кылдык? Тарави окудук. Анан бүтөт. 29 күн же 30 күн болуп бүтөт да. Ошол эң акыркы түнү эмне үчүн тарави окубайбыз? Себеби ал түн эми кийинки айдын, мына кийинки айдын түнү, ошон үчүн окубайбыз. Ошондой эле Рамазанда 27-чи түнү тиги кадыр түн болот дагы эмне үчүн 26-сынан 27-сине өткөн түнү дей бересиздер деп бирөө сурайт да. Ошол эле жооп 26-сы кечинде күн баткандан кийин 26-сы кече түнү менен өтүп кетти ал. 26-сы асырдан кийин күн батып, анан 27-чинин түнү утурлап келди ал күндү. Ошондой. Кызым былтыр боюнда барда битир садака бербей калган. Быйыл берсе болобу? Боюнда бар балага битир садака берилбейт. Садака битир ушул Рамазан айы бүтүп, эртеси күнү айт болот. Ошол айт намаз болот. Саат 8-9-дарда күн баткандан күн чыккандан кийин, найза бою көтөрүлгөндөн кийин айт намаз окулат. Ошол айт намаз окулганга чейин бериле турган садака битир 50 сом. Будай менен эсептегенде, ал эми курма менен эсептегенде 998 ушундай 1000 сомго жакын. 1000 сомго бир аз да жетпейт. Ал ким өзүнүн деңгээлине жараша садака битир берет. Бул кимге берилет? Эркек болсун, аял болсун, мусулман болсун, анан ушул Рамазан айында тирүү болсун. Рамазан аягына чейин каза болуп калган болсо, же боюнда бар, же айт намаздан кийин төрөлгөн балдарга буларга берилбейт. Ушундай. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam. Роза маалында дарат алууда сөз оозду чайкаганда жутуп албоо үчүн гаргара кылбай эле жөн эле чайкап койсо болобу? Ооба, эми жутуп деп сууну оозуна алып гаргара кылса кээде кетип калуусу мүмкүн. Ошон үчүн жөн эле оозду чайкап койгон жакшыраак. Ассаламу алейкум. Роза маалында дарат. Бул суроого жооп бериптирбиз. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр деп Алла Таала кадыр түн кечеси жөнүндө түшүргөн аятка бир аз көңүлүбүздү бурсак,
Albatta biz аны Кадыр түндө түшүрдүк дейт. Аны деген Куранда. Кадыр түндүн эмне экенин билесиңби деп пайгамбарыбызга кайра суроо берип атат. Пайгамбарыбызга "Вама адрака мал қария, вама адрака ма яумиддин, вама адрака ма лайлатул қадр" деп көп келет да Куранда ушул таризде. Бул ошол нерсенин улуу экенин билдириш үчүн адамды мындай өзүнө каратуу үчүн бериле турган суроо. Мисалы үчүн, сен билесиңби мен ким дейбиз го? Сен билесиңби мен байкем ким? Сен билесиңби мен ким тараптан келдим? Сен билесиңби мен каякта окуп бүткөм? Бул тариз эми бунун артында турган өтө чоң нерсе экенин билдире турган таризди айтат. Ошону Алла Таала ошондой айтып атат. Кадыр түндө түшүрдүк бул Куранды. Пайгамбар, сен билесиңби Кадыр түнүн экенин? Улуу нерсе. Адам сескене калат да, бул эмне экен депчи. Ушундай түрдө пайгамбарыбызга Алла Таала айтат, Кадыр түнүн экенин билесиңби? Лайлатул Кадр хайрун мин алф шахр. Кадыр түн бол 1000 айдан жакшыраак деди. Ошол 1000 айдан жакшыраак болгон айга Алла Таала жеткирсин баарыбызды. Ушуну менен биздин кыскача берилген убактыбыз аягына чыкты. Ар дайым ушул канал менен болуңуздар. Ар кайсы устаздар, устазалар, эжелер, агайлар, данышмандар келип сиздерге роза ийичи жакшы маалыматтарды, сабактарды бермекчи. Анча-мынча берилбей калган жоопторго кечирим сурайм. Алла Таала баарыңыздан разы болсун, кармаган розоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.